саламатсыңар балдар? Кана балдар, сабагыбызды баштайлы. Анда балдар, биз адаттагыдай эле топко бөлүнөбүз. Бирок топко бөлүнүү үчүн сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайлы. Жагымдуу маанайды балдар жумуртка менен баштайбыз. Отурбай туруп, алдыңарда жумуртканын кесиндилери турат. Ошол жумурткадан жейсиңер дагы жумуртка жөнүндө маалыматтарды уккула. Жумуртка балдар 13 керектүү витаминге, 6 жогорку сапаттагы протеин кармаган аш болумдуу азык. Жумуртканын курамындагы темир бул клеткага кычкылтекти ташыйт дагы анемиянын алдын алат. Ал эми жумуртканын курамындагы В12 жана йод мээнин иштешине жардам берет. Жумуртканын курамындагы А витамини, Е витамини жана селен көздүн саламаттыгын сактайт. Ал эми жумуртканын курамындагы сарысындагы Д витамини болсо, бул жалпы эле организмдин өсүшүнө жардам берет, иммунитеттин жогорулашына, сөөктөрдүн өсүшүнө жардам берет экен. Ошондуктан балдар, ар бир күнүңөрдө тамак аш рационуңарда жумуртканы сөзсүз колдонушуңар керек экен. Эми балдар, ушул боюнча эки катарга тизилгиле дагы топторго бөлүнүп алалы. Эки катарга. Бул жерден мына карасаңар балдар, топко бөлүнүш үчүн балдар, бул биз күнүгө колдонгон мындай тарелка деп койсок болот, күнүгө колдонуучу тамак азыктарыбыз. Нан азыктары, ошондой эле эт азыктары, жашылча мөмө жемиштер жана сүт азыктарын биз күнүгө колдонобуз. Эми азыр силер каалаганыңарды аласыңар дагы ошол топко барып отурасыңар. Сымбат, баштай кой. Жагымда биринчи топ эт азыктары, андан жашылча мөмө жемиштер, андан сүт азыктары жана дан азыктары. Эми балдар, дароо эле мойнуңарга бейжиктерди тагынып алгыла. Себеби биз ушул сабакта илим изилдөө иштерин да жүргүзөбүз. Бейжиктерди тагына койгула, азаматсыңар. Эми балдар, биз топторго бөлүнүп алдык. Эми экранга көңүл бурасыңар дагы теманы ачканга аракет кылабыз. Бүгүнкү темабыз бул сүрөттүн артында катылган. Кана ким кандай нерсени ойлоп атат? Экологиялык кризистер. Ариана, сен эмнеде ойлойсуң? Кайсы тема? Мен оюмча сүрөттү караганда туура тамактануу боюнча. Туура тамактануу. Анда барыбыз экранга көңүл бурабыз дагы теманы карайлы балдар. Теманы карасак, биздин бүгүнкү темабыз экологиялык ден соолук жана тамак аш коопсуздугу экен. Эми балдар, алтын эреже менен таанышып алалы. Алтын эреже бул бири-бирибизди сыйлайбыз, топ менен биримдикте иштейбиз жана сабакка активдүү катышабыз. Кара, ойлон, таңгал деген позицияда иштейт экенбиз. Балдар, бардыңар уюлдук телефонду алгыла дагы, QR кодко кирип, үй тапшырмасын аткарасыңар. Биздин өткөндөгү үй тапшырмасы саясий картанын калыптануу тарыхы, өлкөлөрдүн классификациясы жана типология. Бүгүнкү сабакты 5E модели менен өтөбүз. 5E модели деген эмне? 5E модели деген бул 5 этаптан турат. Биринчи этабы кызыктыруу этабы. Биз бул этаптан өттүк. Сабакты кызыктыруу иретинде жагымдуу маанайды тамак аш менен, тамак аш топтору менен бөлүнүп, кызыктуу этабын өттүк. Андан изилдөө, түшүндүрүү, деталдаштыруу, баалоо деген кийинки этаптары эмне экен? Кийинки этаптардан сабактын жүрүшү менен өтөт экенбиз. Анда эмесе балдар, азыр мен силерге мындай даяр тексттерди коюп койгом. Силерге бир 2 минутта убакыт берейин. Ошол текст боюнча өзүңөрдүн темаңар боюнча түшүнүк алгыла дагы, анан демек балдар, силерге берилген убакыт бүттү. Азыр биринчи дан азыктарынан баштайлы. Анткени кыргыздарда нан улук деген бар, ошондуктан дан азыктарынан баштайлы. Келе койгула балдар. Биздин тема дан азыктары. Мен жетекчи Абдыразакова Фатима, катчы Кубанычбекова Ариана, суроо берүүчү Жуманкулова Рахима, баалоочу Галбаев Алкамил, изилдөөчүлөр Жантипуров Канат жана Сайтимбаева Сема.
Биз сөздү чыга беребиз. Дан өсүмдүктөрүнүн эң негизгилери буудай, арпа, күрүч, жүгөрү жана дан азыктарын адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу, энергияга бай жана организмге керектүү витаминдерди, минералдарды, фосфор, цинк, магнийлерди берет жана ошондой эле 60%дан 80%га чейин углеводдорду, 7%дан 20%га чейин белокторду, ферменттерди, Б группасында витаминдерди B1, B2, B6 витаминдерин, провитамин Аны берет жана буну менен эле чектелип калбастан ашказан ичеги жолдорун жакшыртып, жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат экен. Ал эми буудай дүйнө жүзүндөгү калктын эң негизги азыгы жана эң маанилүү дан өсүмдүгү. Ал эми дан азыктарын өндүрүп чыгуучу мамлекеттерге болсо Австралия, Россия Федерациясы, Бразилия, Канада, Америка Кошмо Штаты кирет экен. Биз кичине дан азыктары жөнүндө маалымат алдык. Эми суроо берүүчүлөр ар бир топко барып суроолорду берди. Сүттөр командасынан Заринага берем. Дан азыктарында кандай витаминдер бар? B1, B2, B3, B6 жана С, А кирет. Мөмө Жемиштен Рухмидинге берем. Дан өсүмдүктөрүнө кайсылар кирет? Buğday, жүгөрү, күрүч жана башкалар кирет. Биз бүгүн көгөргөн нанды изилдейбиз. Ошондой биз көгөргөн нанды алып сууга кырып аралаштырабыз. Бул биз андан мурун эле бул идишке даярдаганбыз, ошону изилдейбиз. Ар бир топто препарат бар. Аны биз идишчеге куюп алабыз. Андан кийин 2 айнек бар. Алда ар бир топто бар. 2 айнекчени алып, пипетканы алып, бирөөсүнө препаратыбызды тамызып алабыз. Анан экинчи айнекчебиз менен үстүнөн жаап алабыз. Көгөргөн нандын көгүндө көптөгөн микробдор бар. Алар аспергиллиум, пенициллиум жана мукард жана башка көптөгөн микроорганизмдер бар. Бул көк кайдан келди деп ойлосоңуздар, бул абада учуп жүрөт. Нандын бетиндеги көк, сары же кара түстөгү тактар бул микробтор, микроб грибоктор болуп аталат. Алар абада учуп адамдардын жашоосуна өтө көп зыяндарды алып келет жана ошондой эле жаныбарлардын дагы жашоосуна зыянга учуратат. Биздин тобубуздун темасы сүт азыктары. Жетекчи мен Алмазбекова Зарина, катчуучу Шендекова Мерим, суроо берүүчү Сапарматов Алмаз, баалоочу Кубатова Баяна. Ал эми сөзүбүздү катчубузга беребиз. Сүт азыктары адам ден соолугу үчүн эң маанилүү азыктардын бири болуп эсептелинет. Ал фосфор, кальций витаминдер менен бай жана ошондой эле эгер эң маанилүү пайдасын айтып кетсек, бул кальций витамин булагы болуп эсептелинет. Адамдын сөөктөрүнө жана тишинин эмалин бекемдегенге жардам берет. Ошондой эле адам булчуңдарын калыптандырганга, жакшыртканга жардам бере алат. Ошондой эле көп сүт D витаминин байытылат, ошондуктан ал кальций витаминин жакшы сиңирүүгө жардам бере алат. Ошондой эле биз сүт азыктын пайдасына эмес зыянын айтып кетсек, зыяны бул кээ бир адамдар өзүнүн организминде лактозаны сиңире албайт, ошондуктан ферменттер жетишпегендиктен ашказандары ооруп, ич өтүп, газ абалдарында калышы мүмкүн. Ошондой эле толук сүттө май көп болгондуктан, эгер нормасынан ашык жетсе, салмак кошот. Ошондой эле сүт азыгында холестерин жогору болгондуктан адамдар жүрөк тобокелдигинин жогорулашына мүмкүн. Эми суроо берүүчүлөргө кезекти берели. Дан азыктан Рахимага суроо берем. Кайсы адамга сүт ичүүгө болбойт? Лактозага чыдамсыз адамдарга жана сүткө аллергиясы бар адамдарга эч кимге болбойт. Кыргызстаныбызда өндүрүп чыгарылуучу фирмаларыбыз 3 түрү бар. Веселый молочник, Белая река жана курак сүтүбүз. Биз
Азыр кайсыл фирманы химикаттар кошулган же кошулбаган изилдейбиз. Биз сүткө йодду кошуп алабыз. Сүт реакция берип, түсү күрөң же көк болуп өзгөрүп калса, анда анын курамында эч кандай химикаттар жок экенин билсек болот. Ал эми эгерде йодко эч кандай реакция жүрбөй, түсү өзгөрүлбөй, ак мойдон кала турган болсо, анда анын курамында химикаттар кошулганын тастасак болот. Азыр биз 45 мүнөттө бир ордубузда отура бербей, экологиялык ден соолук болгондугуна байланыштуу физ минутка кылабыз. Денебизге канды жүгүртөбүз. Бардыңар ордуңардан тургула. Кара жорго болбосо бийди шаңы келеби, кош этек көйнөк кийбесе кызды шаңы келеби, козголушсун делеби, кан тарасын денеге. Кара жорго болбосо тойду шаңы келеби. Биздин тобубуздун аты эт азыктар. Мен жетекчи Алтынбекова Сема, катчы Аманова Амина, суроо берүүчү Нишанова Сымбат, баалоочу Белеков Алихан. Сөздү Аманова Амина катчыга берем. Эт азыктары адамдын организмине көптөгөн пайдаларды алып келет. Мисалга турабыз, анын курамында белок, темир жана организмге пайдалуу аминокислоталар да камтылып турат. Негизинен эт азыктары иммунитетти бекемдейт, ошондой эле күч кубат берип турат да, жана дагы биздин клеткаларыбызды калыбына келтирип турат. Негизинен эттин свойстволору анын түрлөрүнө жана курамына карата бөлүнүп кетет. Мисалга ала турган болсок, эт түрлөрү булар кызыл жана ак эт болуп эсептелинет. Кызыл эт булар койдун, чочконун, жылкынын жана уйдун эттери болуп эсептелинет. Булардын эттери майлуу жана Б витаминдерине көп бай. Ал эми тескерисинче ак эттер булар балык жана канаттуу эттер болуп эсептелинет. Канаттуу эттери жана балык эттери майлуулугу ылдый жана аларды көбүнчө диетологдор сунушташат. Жана азыктар тобунан Фатимага суроо. Этти бышыруунун кандай ыкмалары бар жана минималдуу түрдө канча убакытта бышырыш керек? Минималдуу түрдө 20 мүнөттөн кем эмес. Этти сууга, буга жана майга бышырууга болот. Изилдөө катары биз колбасаны алабыз. Себеби дегенде колбаса азыктары биздин жашообузда эң баарынан көп колдонулуучу азыктардын бир катары болуп эсептелинет. Азыр мен биринчи кезекте 3 түр колбасаны алам. 3 түр колбаса булар нымдуулугу жогору, ал эми туздуулугу жогору, жана дагы ошондой эле майлуулугу жогору 3 колбаса. Сымбат биринчи топко туздуу колбасаны бер, ал эми экинчисине нымдуусуна ал бул жака майлуу колбасаны бер. Колумдагы колбасанын уже май бөлүнүп чыкканы көрүнүп турат. Ал эми экинчисинен болсо, бул жакта туздуу колбаса болчу, анын курамында жазылып турган. Бул жакта уже туз бөлүнүп чыгып, ак тактар калып калды. Ал эми үчүнчүсүндө болсо, бул нымдуулугу жогору колбаса уже стекло, нымдалып бууланып калды. Биздин жыйынтыктоолорубузга жараша деги эле колбаса азыктарынын баары зыян. Себеби дегенде алардын курамында кандай гана заттар болбосун, алар баары бир ат котордон жасалат. Жана да мунун курамында, колбасанын курамында нитрит краскасы кошулат. Нитрит краскасы бул окумуштуулардын жыйынтыгы боюнча рак клеткаларын ойготуп, аларды рак ооруларына алып келип турат. Бул колбасаны койгонсо бир ашып кетсе 2-3 эле саат болду. 2-3 сааттын ичинде уже суу болуп чыкты. Биздин Сема Мемежемиштер топтун жетекчиси мен Кыдырмаева Аяна, катчы Дурсмаматова Аяна, суроо берүүчү Тагайыр Хукмедин жана баалоочу Казыбеков Мырзашер жана сөздү катчы Дурсмаматова Аянага берем. Мемежемиштер бул организмге көптөгөн витаминдерди жана минералдарды берет. Мемежемиштер көптөгөн антиоксиданттарга бай жана алар рак оорусунун алдын алат.
Бул көпчүлүк мөмө жемиштердин калориясы төмөн болгондуктан бул адамдын аруктоосуна чоң жардамын тийгизет. Жана мөмө жемиштердин эң пайдалуу мөмө жемиштердин саппашында алма турат. Ал алма өзүнө көптөгөн клетчаткаларга бай жана тамак ашынын сиңишине, жүрөк, ашказан ооруларынын органдарынын иштешине чоң жардамын тийгизет. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча биз өзүбүздүн тамак аш рационубузга күнүнө бирден алманы кошуп турганыбыз бул өлүмдүн 35%-ын алдын алат. Азыктарынан суроомду Асемага берем. Мөмө жемишти кантип туура сактоо керек? Мөмөнү баштыктан чыгарып, муздаткычка салып, жаман болгонун тыштап салыш керек. Биз өзүбүздүн экспериментибизде жемиште канчалык сахар бар экендигин далилдейбиз. Ал үчүн бизге муздак суу жана көбүрөөк туз керектелет. Ар бир командада туз кошулган суулар бар. Жемиштерди тарап берип койсоң. Муздак сууга өзүбүздүн тузубузду салабыз. Жана тузду жакшыраак аралаштырабыз. Себеби бул жылуу суу болбогондуктан туздун эригендиги жакшы. Жемиштерден кивини салып көрөлү. Кивини салалы. Кээ бир кивилер таттуу болгондуктан ал чөкпөй калышы да мүмкүн. Бул киви чөктү, себеби бул киви кычкыл. Эми мандаринди салабыз. Мандарин дагы чөктү. Ал дагы кычкыл. Бананды салабыз. Бананды салганда ал үстүндө калкып калды. Бул себеби банан таттуу. Эми балдар, биз сабагыбыздын акыркы этаптарына келатабыз. Ошондо биз бул сабактын жыйынтыгы менен мындан ары туура тамактанууга, туура жашоо образына өтүшүбүз керек экен. Туура тамактануу пирамидасын мен түзүп чыкканмын. Мына карасаңар, туура тамактануу пирамидасына көңүл бура турган болсок, биз күнүгө 24% дан азыктарынан, нан азыктарын колдонушубуз керек экен. Бирок биз билебиз, нан азыктарынан көбүнчө кара нанды колдонушубуз керек. Андан кийин 22% жашылчаларды колдонушубуз керек. 20% мөмө жемиштерди колдонушубуз керек. Андан кийин 15% эт азыктарын, 14% сүт азыктарын жана 5% кондитер азыктарын колдонушубуз керек экен. Мына ушуну колдонуу менен туура тамактанат болот экенбиз, туура тамактанган болот экенбиз. Биз ушул планетанын ден соолугуна түздөн түз таасирин тийгизет экенбиз. Анткени биздин баягы жашообуз жаратылыш менен тыгыз байланышкан да, биз болгон нерсенин баардыгын жаратылыштан алабыз. Жаратылыштын жабыркоосу жылдан жылга өтө жогорулап атат. Ошондуктан биз түздөн түз планетанын ден соолугуна таасирин тийгизебиз. Ана эмес балдар, эми баалоого көңүл буралы. Дан азыктарынан Рахима 4кө жооп бериптир, жашыл алма. Фатима эң жакшы кызыл алмага жооп бериптир, 5ке. Андан кийин сүт азыктарынан Зарина 4кө жооп бериптир, жашыл алма. Акбар кызыл алма экен, 5кө жооп бериптир. Алмаз 3кө жооп берип калыптыр, сары алма коюлуптур. Андан кийин эт азыктарынан Рухмидин жашыл алма экен, 4кө жооп бериптир. Ошондой эле Бактөөлөт жашыл алма, Бексултан кызыл алма экен. Андан кийин жашылча мөмө жемиштерден Алихан кызыл алма, Аяна кызыл алма жана Дурсмаматова 2 Аяна да, экинчи Аяна эмне экен? Жалаң кызыл алма. Демек жашылча мөмө жемиштер эмне экен? Суроолорго туура так жооп берип, баардыгы 5 алышкан экен. Үй тапшырмасына көңүл буралы. Үй тапшырмасы азыр баягы дүйнөнүн калкы, планетада калк көбөйүп атпайбы? Ошондуктан генетикалык жактан өзгөртүлгөн тамак аштар көбөйүп атат азыр. Ошол генетикалык жактан өзгөртүлгөн тамак аштардын оң жана терс жактарын таблица түрүндө чийип туруп, оң жактарын жана терс жактарын дептерге жазып келет экенсиңер. Эми балдар, ордуңардан тургула дагы бошсуңар.